Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Чүй областынын Жайлар районунун Степной айылында бир аял киши колду болду. Учурда милиция кызматкерлери ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүшүүдө. Агалай кечээ түнү 14 чамасында райондук милиция бөлүмүнө телефон чалуу түшүп, анда аталган айылдагы үйлөрдүн биринде аялдын сөөгү табылганы кабарланган. Оперативдүү топтук турак жайдын арткы тарабынан денесинин бир нече жерине бычак сайылып каза тапкан маркумду табышкан. Бул окуя боюнча киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Маалыматтарга караганда аял жашаган үйгө өрт да коюлган. Кошуналар аны байкап калып, өчүрүүгө жетишишкен. Буга чейин кылмышкерлер маркумдун башын кесип кетиптир деген да маалымат тараган. Бирок тартип сакчылары ал маалымат чындыкка дал келбей турганын билдиришти. Баткен областынын Кадамжай районунда 3 адамдын өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Агалай кечээ куткаруучуларга Ош Баткен Исфана жолунун 135-чакырымында Тико өлкөсүндөгү унаа жолдон чыгып кетип, сайга оодарылып кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Кырсыктын кесепетинен 3 киши каза таап, дагы бир жаран жаракат алган. Кырсык болгон жерге тиешелүү мекеменин тоо кырсыгынан куткаруу взводунан 3 куткаруучу тартылып, каза болгон адамдарды унаадан чыгарып, ийим кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган адам тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалынын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерин кабарлоо үчүн ыкчам байланыш телефону ишке кирди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык жол инспекторлорунун кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерине күбө болгон жарандар тиешелүү ыкчам телефон номерларына кайрыла алышат. Байланыш телефондору 24 саат иштейт. Кайрылган жаран өзүнүн аты жөнүн, жашаган жерин жана байланыш телефонун калтырышы зарыл. Эске салсак, 27 августта Бишкекте айдоочуну аты өлтүрдү деген шек менен жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерине бийликтен аша чаап колдонуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, 2 айга камакка алынган. Андан кийин патрулдук милициянын дагы 2 кызматкери кармалган. Алар өзгөчө оор кылмышты жашырып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Акыркы бир суткада коронавирустан 4 адам каза болуп, дагы 109 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Жаңы типтеги вирус эң көп Бишкек шаары жана Чүй, Ысык көл областарында катталган. Учурда өлкөнүн ооруканаларында 845 адам жатса, 326 бейтаптын абалы оор деп белгиленүүдө. Ал эми амбулатордук түрдө 1109 бейтап дарыланууда. Белгилей кетсек, пандемия башталгандан бери Кыргызстанда коронавирусу жуктурган жалпы 176.582 учур катталса, анын 170.624 оорудан айыгып чыкты. Илдеттен жалпысынан 2554 бейтап каза тапты. 7-9 сентябрда Кыргызстандагы Эделбес полигонунда жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин Рубеж 2021 деп аталган биргелешкен аскердик машыгуусу өтөт. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, кечээ Казакстандын аскердик контингенти келген. Иш-чара Афганистанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатат. Белгилей кетсек, жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан кирет. Ынтымак Сейил багында дагы өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, парктагы 300 чарчы метрде кургак чөп күйгөн. Мекемеге өрт тууралуу маалымат түнкү 11-лерде келип түшкөн. Ал жерге өрт өчүрүүчү бир бригада жөнөтүлгөн. 1 саатка жетпей жалын толугу менен өчүрүлгөн. Өрт кырсыгында эч ким жабыркаган эмес. Бишкектин Токтоналиев жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан паркта былтырда өрт чыгып, анда да куураган чөп өрттөнгөн. Режиссер Артык Сүйүндүковдун «Шамбала тасмасы» Россиядагы «Будем жить» кинофестивалында 2 сыйлыкка татыды. Бул тууралуу Кыргызстандын кинематографияны өнүктүрүү фондунан билдиришти. Иш-чара 27 августтан 3 сентябрга чейин Москвада болуп өткөн. Анын алкагында «Шамбала тасмасына» кинофестивалдын президентинин сыйлыгы жана Акжол Бекболотов менен Мурат Талиевке мыкты операторлук иш сыйлыгы берилген. Артык Сүйүндүков режиссерлук кылган «Шамбала тасмасы» Чыңгыз Айтматовдун «Ак кеме» повестинин негизинде тартылган. Буга чейин бул тасма КМШ, Балтика жана Грузиянын мыкты тасмасы номинациясында Ника сыйлыгына ээ болгон. Ошондой эле бир катар эл аралык кинофестивалдарда бир нече сыйлыктарды алган. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар.